Достор, бүгін апама сообщение келиптир. Ошо группалардан жөнөтүп түшкөн окшойт. Иншалла, машалла, альхамдулилля деп эле кыргызча сүйлөсө болбойбу депчи. Апам да мага ушундай баягы. Ушунча болбойбу деген жок, бирок ушундай мындай таасирленгенсип айтып атпайбы. Анан таасирлене бербеш керек да, ар ким бирденкени жөнөтүп койсо эле, чын эле ушинтсем эмне болот деп элечи. Жок. Буякта эми көп маселе да. Аз биз мындай биринчи иманга мээнет кылалы өзүбүздүнчү. Адеп акылыбызга мээнет кылалы. Туугандарыбыз менен кандай мамиледе болуп атабыз? Үй бүлө, башка проблема көп да. Өзүбүздү ар бир өзүбүздү ойлойлу. Азыр сүйлөшө турган эң биринчи эле эң көп сүйлөнө турган саясат. Тиги шакал, тиги жаман, бул жаман, ау. Экинчи эле дин да. Динге асылган. Бул жөнөткөндөр балким дин душмандары болушу мүмкүн, ушу исламды эптеп кысыш үчүн. Же калп эле бир патриот сымалдар да, эптеп эле отуруп алып анан кыргызчалаштырыш керек, анан кыргызча деп элечи. Өзү эчтеке кылбай эле. Эми бул маселеге келсе, бул кыргызчалаштырыш керек деген эми көп да. Мисалы үчүн бүгүн депутат генералга суроо берди, көрдүңүздөр Жогорку Кеңеште. Светофор кантип которулат десе, которулбайт, биз ошондой эле колдонуп жүрөбүз деди. Жок, сиз жаңылдыңыз деди. Мен интернеттен карасам, белги шам, жол чырак деп айтылат. Ким айтып атабыз, кимибиз айтып атабыз? Жол чырак, белги шамда турам деп, мисалы, советский чүйскедеги жол чырак деп айтып атасыз биз. Антип элес да. Телефонду уюлдук деп, мисалы үчүн, телевизорду сыналгыны күйүз койчу, бүгүн сыналгыда чемпионат мира көрсөтөт экен деп атабы. Телевизорду эле айтып атпайбыз. Остановкада, маршруткадан мен деле маршрутка, троллейбустарда жүрүп калам. Кимибиз айтып атабыз? Мага кийинки аялдамадан токтоп коюңузчу деп атабыз. Жок, остановкадан эле деп атпайбызбы? Көптө, мисалы үчүн, Тефаль деп атабыз. Тефаль вообще эле бул фирма да, мисалы электрочайник деш керек болчу. Бирок ошол бул эмнени айткым келип атса, жатыгып калганда бизге сиңип кеткен. Тефаль электрочайник негизичи ал. Бирок биз Тефаль бул фирма. Сизде балким бир Philips'тин электрочайник турат да, сиз деле аны Тефаль деп атасыз да, мисалы үчүн. Же болбосо Памперс, Памперс да бул фирма да, негизи ал подгузник турабы? Кыргызча жалаяк. Мага жалаяк берип коюңузчу деп атасызбы, мисалы үчүн, аптека же магазин кирип. Антпай элесиз да. Памперс деп атасыз да. Памперс болбосо фирма, ал сиз мага Хаггис Памперс берип коюңузчу деп атасыз, мисалы үчүнчү. Хаггис өзүнчө фирма, Памперс өзүнчө фирма болбосочу. Бирок ошону баягы элдер туура кабыл эле, ооба берип коеюн деп Хаггис Памперс берип атат да сизге. Эки Хаггис менен Памперс берип эле, сизге Хаггис подгузник берип атат негизичи. Бул ошо айтып атпаймынбы, туугандар, бул жатыгып калган. Ансыгандай иншалла, машалла, альхамдулиллах деп бизге жатыгып калган мусулмандардачы, кыргыздарда, мусулмандар ушинтип айтыш керек. Кыргыздар да ушун Кудайга жүгүр, Кудай буйрса десе да болот дегендер ошондой эле айтып атат. Алмазбек Атамбаев президентибиз Кудай буйрса, Кудай колдойт деп эле сүйлөчү эмеспи беле. Анан сөзсүз эле мынчы керек, тинч керек эле дей бербеш керек да. Тил ошентип байыйт. Биз как будто мына кыргызды жоңойсоң, адамзат кыргыздан жаралган деп чыгышат да, жоңойсоңчу азырчы. Анан биз деген тети древнейший деп, туура древнейший народбуз. Бирок эми бизден өткөн древнейший народдор бар да. Анан көп маани бере бербей, анан эң нечкеси таасирленбейли. Чын эле ушундай, анан мындай деп элечи. Биз исламга, динибизге бекем болду. Маселе көп да, андан көп гана айтып атпайм жанагы мисалдар. Ошон үчүн динибизге бекем бололу туугандар, эч качан таасирленбейли, бирөө бирденке жөнөтүп койсо эле, ушундай турбай дей бербейли. Сүйлөшө келсе, ал көп да, маданият, адабият кыскасы, эмне деген сөздөр келген бизге жатыгып калганчы. Доктор философских наук деп, мисалы үчүн, ушу кыргызчасын да билбейм мен, кантип ошо мисалы үчүн бир кишини бул доктор философских наук экен десе, деп. Өткөндө бир тарыхчыны Алла мүмкүнчүлүк берип жеткизип калдым вокзалга, автовокзалга, жаңы автовокзалга. Кишилер айтты, тарыхчы кыргызавет, кыргызча сүйлөйт. Бирок вокзалга баратканда вокзал маңдайына остановкадан токтоп койчу деп эле айтты. Вокзалды да кыргызча айткан жок, остановканы да кыргызча айткан жок да. Бул жатып калды. Мен сиз кыргызаветсиз, сиз тарыхчысыз, сиз кыргызча айтпайсызбы деген жоктун да менчи. Макул деп койдум да, мисалы. Ушундай эле да, туугандар.